убакта бүгүнкү күндө бизде мага чейин да айтып кетсе керек, үч күндөн бери Ош шаарында коронавирус илдети аныкталган элек, лабораториялар иштеп атат толук кандуу. Ошондой эле мобильный бригаданы азыр поликлиникалардан алып таштаганы менен Дистеги жаңы ачылган инфекционныйдагы мобильный бригада үй-үйлөрдөн жана ошондой эле башка больницалардан кайсы жерден оор чыкса, ошол эле өлчөмдөгү анализдер бизге келип турат. Келген анализдердин баардыгы жасалып жатат. Анализдердин результаттары 3 күндөн бери пока стабилдүү. ПЦР ошол күнгө чейин биз лабораторияда 84.444 анализди жасадык, бекер анализди. Ошол анализдердин результаттары боюнча ичинен положительный чыккандарды 6434 болду. Бул область боюнча болуп атат. Ал эми шаар боюнча азыркы положительный чыкканы ушул күнгө чейинкиси 3350 болсо, алардын ичинен запасной чет мамлекеттен келгени 35 болгондагы, калгандары баардыгы ушул контакттардан через болуп, первичный вторичный контакттардан болуп чугуп кеткен бири-бирине. Эми азыр өлсөм пневмонияны болсо, ошо больницага өздөрү келип кайрылышат. Бизге больницадан экстренный извещениялар түшүп турат. Бүгүнкү күндө 11-ине клиникалык симптоматикалык жактан такталган пневмония дагы түшкөн жок, эме дагы түшкөн жок. Ковид менен оянгандар дагы түшкөн жок. По поводу нет беспокойства, да? Азырынча жакшы. Дополнительно меры принимать этичный керек. Усиление, нет, привлечение других служб, может финансирование, может какие-то меры надо разрабатывать, работать надо. Барлык жок идея. Бир гана ошол республиканский штабта дагы маселе көтөрүлүп атат. Жазында бир прогноз берип атат, ошондой дагы кайталанып кетиши мүмкүн толкун деп. Ошого алдын ала баардык даярдыктарын көргүлө деп атат. Эми ошого биз эми бир гана даярдабыз, инфекциялык ооруканабызды даярдашыбыз керек. Больницаны даярдашыбыз. Бизде Ошто мектептер, бала бакчалар пай этапына ачылып атат. Биздин 6-чы, 7-чи, 8-чи жана 10-чы классыбыз ачылбай атат эле. Бүгүн ошого уруксат берди. Эми толук кандуу бардык мектептерибиз четверктен баштап ачылат. 4-декабрдан баштап бардык мектептерибиз ачылды. Бардык класстар. Анан бала бакчаларыбыз болсо, дагы аларда пай этапына болуп атат. 14 январдан баштап подготовительный группа менен старший группабыз ачылат. Анан кийин анда баары жакшы боло турган болсо, 2 аптадан кийин дагы калгандары ачыла берет. Калган группаларда. Бирок мен азыр суранып кеттим эле, көбүнчө бизде кичинекей младший группаларга, ясельный группадагы балдардын ата-энелери ошол муктаж болуп атат бала бакчага. Мүмкүнчүлүк болсо ошол группаларда ачканга уруксат сурадым. Эрежелер болобу? Эрежелер сөзсүз сакталат. Санитардык эпидемиологиялык эрежелер сакталат, аралыктар сакталат, маскачан. Анан кийин азыр көбүнчө биздин ата-энелерибизге чоң рахмат айтып кетким келет. Эмнеге дегенде алар туннелди да өздөрү алып атат. Кварцевый лампаларды алып жардам берип атышат бизге. Ошондуктан бул бизге аябай чоң жардам. Эгер кварцевый лампаны биз 5 мүнөткө жандырып кое турган болсок, ал бизге 1 суткага жетет экен. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, ар бир 2 саатта влажный уборка кылып турабыз. Мунун баары аткарылат.